Кыргызстан кайсыл мамлекеттер менен кызматташышы керек? Кайсыл күчтөр менен? Бизде да ушундай бир түшүнүк бар го. Батыш алыста, Япония алыста, мына эң жакынкы кимдер? Орусия, Кытай, мына ушулар менен силер кызматташыш керексиңер дегенчи. А тигилерди унутуп койгула деп мындай бизге сиңирилип келе жатат да ушундай түшүнүкчү. Бул реалдуулукка жатабы? Оюмду жеңилирээк түшүндүрүш үчүн бир 2-3 мисал менен эле аракет кылайын. Монголия бизден да оор акыбалда кыпчылып турат. Эки дөөнүн ортосунда. Өздөрү деле аны мойнуна алышат. Эки дөө Орус менен Кытайдын ортосунда кыпчылып турабыз деп. Биздин дагы башка чегараларыбыз бар. Алардыкы болгону эки эле чегарасы бар да. Орус анан Кытай. Анан булардын 1990 жылдардан бери карманган саясаты бул физикалык түрдөгү жер кошуналар. Булардан кутула албайсың. Сооданы баары бир, соода карым-катнаш баары бир булар менен боло берет. Бирок акылга, билимге, өсүүгө болгон аракетибизди дүйнөнүн чемпиондору менен кылабыз деп. Дүйнөнүн чемпиондору ким? Жер жүзүндө бул Америка, биздин жашаган континентте бул батыш жакта Германия, чыгыш жакта Жапон. Анан дагы Түштүк Корея ушу башка майда өлкөлөрдүн арасынан эң күчтүүсү деп буларды өнөктөш катары 3-чү кошунанын саясаты, политика третьего соседа деп 3-чү кошунанын саясаты деп ошону карманып, ошолор менен ким алдыда болсо ошону менен деп.